Кочкоров Кумтөр ишинде тандалма саясат болуп жатат. Парламенттин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кумтөр кеніндегі кылмыш иши боюнча тандалма саясат жүрбөшү керек экенин билдирди. Кочкоров мурдагы президент Аскар Акаев баш болгон жетекчилер эркиндикте жүргөнүн сындады. Ал мындай пикирин Facebook'тагы баракчасына жазды. Экс-депутат бейгүнөө камакта жатат деп жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду мисал кылган. Урматтуу президент, сиз камакта отурганыңызда бийликке кылчактабай, Садыр Жапаров негизсиз камалда, анын күнөөсү жок деп айтып келген саналуу адамдардын катарында мен да болгон элем. Ошондо эле чыгарып койсом болмок экен деп ошол кездеги эл башчылар азыр өкүнүп отурушкандыр. Сиз да кийин өкүнүп калбашыңызды тилейм деп жазды Кочкоров. Кумтөр иши боюнча экс-президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон мурдагы президент Аскар Акаев, 15 жакты мурдагы жана азыркы аткан минерлер жогорку кеңештин депутаттары сурак берип жатышат. Була Азаттык. Кыргызстандан машинанын катализаторун алып чыгууга тыюу салынды. Автоунаанын пайдаланылган катализаторун жана анда камтылган баалуу металлдарда калдыктарын өлкөдөн ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө тыюу салынды. Мындай токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгонун маалымат кызматы тастыктады. Убактылуу тыюу салуу чечими транспортто газдын абаны булгап жатышын азайтуу менен адамдардын өмүрүн жана ден соолугун, айлана чөйрөнү, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоого багытталган деп айтылат маалыматта. Автоунаадагы катализатор атмосферага уулуу заттардын чыгышын тосуп турган чыпка, азот кычкылын, ис жана көмүр кычкыл газын зыянсыздандыра турган машинелик шаймана. Анда платина, палладий, родий деген баалуу металлдар бар. Ушундан улам Кыргызстанда аны саткандар көбөйгөн. Була Азаттык. Даңазалуу доордун жылдызы Мэриям Узерленин Бишкекке келери айтылды. Кыргызстандыктарга Даңазалуу доор сериалынан улам таанылган туркиялык актриса жана продюсер Мэриям Узерли Бишкек шаарына келет. Бул тууралуу аны чакырган кинофестивалдын директору Асель Шерниязовага шилтеме берип, уюштуруу тобунан кабарлашты. Актриса Бишкекте телесериалдарга байланыштуу эл аралык ири долбоордун бет ачарына катышат. Сентябрь айынын башында жаңы долбоор боюнча маалымат жыйыны өткөрүлүп, ага катышкандарга кечки сый тамак уюштурулат. Мэриям Узерлиден тышкары Бишкекке белгилүү немет сүрөтчүсү Мартин Вертман, продюсер, аялдардын укугун коргоо боюнча адис Мерал Мелики Дюранын келиши күтүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Мэриям Узерли Даңазалуу доор тарыхый сериалында Хюррем Султанын образын жараткан соң көпчүлүккө белгилүү болгон актриса. Булак Спутник KG.